Берүүбүздү улантабыз. Мынакей азыр эле сиздер көргөн жашнакай визажист, парикмахер кыздар бүгүн бизде конокто. Апал Абдулдаева, визажист жана парикмахер, жана ошондой эле модель кызыбыз Дилбар Таалайбекова. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Маанаңыздар жакшыбы? Жакшы. Келиңиз анда апал, бүгүн кандай макияж кылабыз, кандай түрүн кылабыз, айтып берсеңиз. Бүгүн жеңилирээк макияж кылабыз. Эртең менен туруп батырактан жумушка кечикпегендей болуп, батырактан боенуп кеткенге. Ар бир айым өзүнө өзү эле боёп алып кете бере турган болуп, Ооба, ошондой. Келиңиз баштаңыз. Ооба, келиңиз анда. Биз карап туралы. Мен жада интернеттен көп көрчүм эле, айымдар боёксуз, анан боёктон кийин макияжга чейин, анан макияждан кийин дегендейчи. Ооба. Өзгөрүү болот сөзсүз түрдө. Сиз азыр эмне кылып атасыз? Ар бир кыймыл аракетиңизди комментарий кылып туруңуз. Биринчи крем сүркөп даярдап алганбыз. Андан кийин ар бир айым өзүнүн өңүнө жараша тональный кремин тандап алыш керек. Эң негизгиси. Мынакей азыр жеңил макияж деп атпайлыкпы? Күнүмдүк эле, баягы той топурларга эмес, жөнөкөй эле. Ошондо деген тональный крем деп калдыңыз. Ал дагы баягы жука болуш керек да. Мындай сиз деген азыр бетке шоп аткандачы. Жукарак кылыш керек да дегеним. Күнүмдүк макияждар жукарак болуш керек. Кечеге барчу макияждар алар албетте калыңыраак жасалат. Негизи сиз өзүңүз баягы профессионалсыз да. Канча убакыттын ичинде эртең менен чогулуп ишке даяр болуп каласыз? Эртең менен 10 же 15 мүнөт кетет. Үйрөнүп алсакчы. Үйрөнүш керек, ооба. Бизде деген гримерлор боеп көнүп калганбыз да. Өзүбүз кылбай. Ушу тойго барганда эле айымдардын баардыгы мырзалардагы мырзаларга баягы бир жакшы костюм кийип алса эле сонун болуп калышат. Ооба. Жуунуп чачын тарап коюшса элечи. Ал эми айымдардын баардыгы ушундай сулуу болуп чыга келет дейсиң. Ушу тойго баргандагы айымдардын кебетеси ушундай сонун болуп көрүнөт. Мага жагат ошолор. Баардыгы сулуу болуп чыгат го. Азыр эмне кылып атабыз, айтып турсаңыз, апал. Азыр бул румяна деп коет. Бетти кызартат. Корректор кичине. Ушул жөнүндө анан бир сонун маалымат айтып берем туугандар. Бетти кызартуу боюнча. Жеңилирээк кылабыз, мындагы көп. Ооба. Апал бүтүп калдык окшойт, Аз калды. Бүттүк, Болду, бүтүп калдыңыздар. Анда жүр, Нияз, жакыныраак барып көрөлүбү? Жакыныраак барып суктаналыбы? Ооба. Достор, келиңиз, мындай бул жакка туруп алалы дагы, бул жак камераны карайбыз. Ооба. Канакей, мынакей. Эртең менен демек жумушка, окууга болобу билбейм, бир жакка барарда. Эң негизгиси ушундай жеңил макияж кылсак жакшы болот, Аз эле убакыт кетти, бир 5-6 эле мүнөт кетти, бирок ошонун ичинде Дилбар айымыбыз кадимкидей супсулуу болуп чыга келди. Демек, айымдар сиздер дагы үйүңүздөрдө ушундай мунун техникасын үйрөнүп туруп, шашпай 5-10 мүнөттө өзүңүздөрдү сулуу кылып калыпка келтирип, анан кийин жумушка чыксаңыздар, албетте сиздер эң сулуу айым боласыздар. Ооба. Кандай деп аталат? Мынакей макияждын өзүнүн аталыштары бар го, Аталышы да болобу? Smoky Eye Slide деп аталат. Мындайча айтканда жеңил түрү. Ошондо эле кичине караараак, темнойраак кошуп жасасак, бул уже кечелерге арналып калган макияж болот. Анан чачын дагы жасалгалап коебуз. Анан кийин ушундай кечеге кие турган көйнөктү кийебиз, анан Даяр болуп. кеченин ханшасы болуп калат. Сизге чоң рахмат, апал. Мынакей Дилбар айымдын көздөрү жашнакай экен, жашнакай көздөрүн эми андан дагы сулуу кылып, жашнакай кылып белгилеп коюп турсуз. Чоң рахмат сизге. Мынакей баардык биздин үй кожойкелерин эви кыздарга, кыз келиндерге жакшы бир мастер-класс өткөзүп өттүңүз. Сизге чоң рахмат. Ар дайым жумушуңузду ийгилик коштосун. Рахмат сиздерге да чоң рахмат. Чакырганыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик.